imamdan ozып кетпеш керек. Имамдан озып кеткен болса, алда намаз болбой калат. Эгер имам менен кошо рүкүндан калбаса, намаз болбой калат. Имамга ыктыда кылганда 3 сүрөтү бар туугандар. Биринчиси имам менен чогуу кетесиң. Экинчиси имамдан бир аз кечигип кыласың ошол амалдарды. Үчүнчүсү имамдын астына түшүп аласың. Озып кетесиң. Мына үчүнчүсүнө жайыз. Экөө жайыз. Имам рүкүгө бардыбы? Фаркау мa'ar-ракиин. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Сен рүкүгө барасың. Имам менен чогуу бул деле болот. Имам бараткандан кийин бир аздан кийин бардың, бул деле болот. Бирок имам рүкү кыла элек өзүң рүкүгө кетип калдың. Имам сажда кыла элек сен кетип калдың, бул болбойт. Аллаху акбар дегенден кийин болду, биз эми бир гана кимге баш ийебиз? Имамга баш ийебиз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн имамдан озуп кеткен болсо, рүкүндөрдү имамдан алдын намазды башта берип өзү окуй берсе, ан намаз болбой калат. Түшүнүңөрбү? Анын азыр сүрөттөрү бар, жайыз сүрөттөрү дагы бар. Бирок нажайыз негизинен. Ошон үчүн имам менен окуп атканда муктади имамдын артында эришиш керек. Же имам менен чогуу жүрүш керек. Имамдан озуп кеткен болбойт. Озуп кетсе намаз болбойт.